Assalamu алейкум, урматтуу көрөрман. Кушубак күнүңөр менен. Мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы. Туугандар, бүгүн бизде дагы 2 автоунаа берилип атат. Ал эмне десеңиздер, өзүңүздөр көрүп тургандай Kia Carnival жана Toyota Camry автоунаасын. Буну Москвадан алдык, ал эми Camry'ни кече күнү Питер, Санкт-Петербург шаарынан алып келдик, туугандар. Бул машиналар тууралуу сиздерге кичине маалымат берип өтөйүн. Kia Carnival автоунаасы билесиздер, 7 орунду автоунаа. Бул автоунаа менен сиздер Яндекс компаниясында таксиде семейный кылып машинаны не деген комплектацияда айдачы? Минивен катары айдасаңыздар болот. Туугандар, билесиздер, минивендер Комфорт Плюска караганда көбүрөөк акча табат. Мен жакында эле Домодедово аэропортунан үйгө чейин 2400 рубль менен келдим эле. Ошондо кызык болуп Комфорт Плюстун баасын карасам 1600 рубльдү көргүзгөн. Бирок бул автоунаа, туугандар, аябагандай азыркы күндө Kia Россиядан чыгып кеткендигине байланыштуу кымбат болуп атат. Бул автоунаанын первоначальный взносу 500 000 болду, туугандар. Анан айына 166 000ден төлөйт, туугандар. Өтө эле кымбат, билип атам. Бирок бул автоунаа ошончолук акча табат, достор. Мен Ford автоунаасы менен келгем. Ошол байке Өзбекстандык байке экен, бирок российский водительский болгондуктан сүйлөшүп келдим. Күнүгө 13-14 000, 15 000 табып кирем деди. Андыктан эгер сиздерде возрастты өтүп калган акелер болсоңуздар, ниетиңиздер бар болуп, ушул суммада акчаңыздар бар болгон болсо, бизге кайрылсаңыздар, мындай семейный автоунаада алып бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ичинен бир сыйра көргүзөлү. Сырткы келбетинде өзүңүздөр көрүп аткандай погода начар болгондугуна байланыштуу бир аз кир болуп калды, туугандар. Ичинен караңыздарчы кандай кооздукта автоунаа, аябагандай удобствосу күчтүү экен. Узун болуп, автобустай болуп кыйналып каламбы деп ойлосоңуздар, жок, туугандар. Өтө эле ыңгайлуу экен. Мен 2 күн айдадым бул автоунааны. Бул автоунаада дагы мультимедиа, передний сиденье, подогрев, круиз контроль бар, туугандар. Бул автоунаа дизельный, автомат коробкада. 2 объемдо, туугандар. 2 объемдо. Дизель бул. Андыктан, достор, бул автоунаа сиздерге кызык болгон болсо, бул автоунааны дагы ушундай автоунааларды алып берүүгө ар дайым даярбыз. Кайрыла берсеңиздер болот. Бир багажын көргүзүп коелу. Мен багажын көрүп алып аябагандай кызыгып калдым. Мындай карап көрсөңүздөр, кандай кенендикте жайгашкан бул жак. Канча чамадан койсоңуздар болот. Жана ошондой эле моголар дагы мындай жатат экен да. Жатып туруп, чака кетип, места өтө кенен болуп, булар даже өйдөгөстөй көтөрүлүп туруп, бул жакка да кирет экен. Ошондо бул жер мындай айтканда комната болуп калат экен да. Достор, ал эми бул жакты бир мындай көз жүгүртүп карап өтүңүздөр. Бул Camry тууралуу дагы отдельный бир выпуск кылабыз. Азыр чисто случайно келип калды. Бул машинаны сүйбөгөн адам жок болсо керек. Мындай кененирээк обзор кылып көргүзсөк. Автоунаа Санкт-Петербург шаарынан келди. Машина бул тууралуу айтып бербей деле койсок болот, туугандар. Бул машина тууралуу баарыңыздар эле билесиздер. Мен бул видеодо сиздерге мындай бир аз сыртынан тегерете көргүзөйүн дагы, ичиндеги красный на белом экенин бир сыйра көргүзүп өтөйүн, Бул автоунаа тууралуу мен айткандай айтып бербей деле койсом, видеодо баардыгы түшүнүктүү болуп турса керек. Круиз контроль, адаптивный круиз контроль, полосадан чыкпайт, өзүн кармайт, жана ошондой эле алдыда кетип аткан автоунаага сүзүлбөйт. Машина алдыда токтоп калган болсо токтойт. Эми, туугандар, сиздер ойлоп жатсаңыздар керек, бул машина деле кымбат болуш керек депчи. Бул машинанын баасы канча, первоначальный канча болду десеңиздер, биздин кийинки чыгарылышта албетте сиздерге ушул машина тууралуу кенен айтып берем. Андыктан биздин каналга катталып, комментарий жазып, лайк басып туруңуздар. Биз сиздерге дагы жакшы видеолорду чыгарып, айтып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан биз менен бирге болуп, бизди колдоо көргөзүп турсаңыздар, анда менимче бийиктикке чогуу жетебиз деген ойдобуз. Бул машинаны буйруса 1-2 күндөн кийин, оклейка кылгандан кийин сиздерге кенен обзор кылып, бул машинаны ким алгандыгы тууралуу айтып берем. Өзгөчө адам алды, секрет болуп турсун. Андыктан кийинки видеодо көрүшкөнчө, мен сиздер менен Тимур Курманбеков жана Профсоюз KG командасы амандашканча сак саламат болуңуздар. Ал эми сиз сыртынан бир сыйра
обзор кылып көргүзүп коебуз.